Assalamu алейкум достор, менин каналыма кош келиңиздер. Эгер сиз менин каналымда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын, андан соң коңгуроочуну басып коюңуз. Мен көп жылдардан бери бир эле метод менен гиляс компот жасап келем. Бул метод менен ачыбайт гилясыңыздар жана атып кетпейт. Алгач сууну ушундай кылып кайнатып алабыз, анын үстүнө кум шекерибизди салабыз. Каалооңуздарга жараша кум шекер салсаңыздар болот. Мен 17 литр сууга 2 килограммдан ашыгыраак кум шекерди ушундай кылып салып алдым. Бул менин огороддон терип алган гилясым. Бул жерде 2 килограмм гилясты мен жууп тазалап даярдап алдым. Андан соң кайнап жаткан суубузга гилясты салабыз. Гиласты салып алган соң биздин гиластарыбыз кайнап баштады. Алгач кайнаган соң ушундай көбүкчөлөр пайда болот. Мен бул көбүкчөлөрдү ушундай кылып алып салдым. Көбүкчөлөрүн алып салган соң бул жерде сапырып алдым. Жакшылап сапырып 5 минутта кайнатабыз. 5 минутта кайнаган соң стерилизация болгон банкаларыбызга гилас компотубузду куябыз. Куюп алдым. Эми стерилизация болгон крышканы жаап, закрывалка менен жаап коем. Мына достор, биздин гилас компотубуз даяр болду. Бул биздин кышка болгон даярдыгыбыз. Баарыңыздарга ушундай кылып жабууну сунуштайм. Эгер сизге жаккан болсо, лайк басып коюңуз.